Assalamu alaikum, урматтуу мусулмандар, урматтуу кыргыздар, урматтуу адамдар. Кыргыз элинде жакшы бир макал бар. Аял жакшы, ер жакшы, оозгер жакшы, хан жакшы дейт да. Мисалы, аял эгер алган аялың жакшы болсо, жакшы аял жаман эркекти орто кылат дейт да. Жакшы эркекти, орто эркекти мыкты кылат, жакшы кылат дейт да. Ал эми жакшы эркекти мыкты кылат дейт да. Мисалы, аял деген үй бүлөнүн куту. Мисалы айтат, эркек ырыскыны босгоого чейин алып келет экен да. Ал эми аял болсо ырыскыны үйгө киргизет экен да. Ошондой да. Мисалы, аялың жакшы болсо, поддержка берип турса, аялың сага ишенсе, мисалы эркек ойду омкорот, тоону томкорот да. Ошондуктан айтканда кыргыз элинде биринчи байлык ден соолук дейт, экинчи байлык ак жоолук, үчүнчү байлык оң соолук дейт да. Ошондой да. Алган аялың, алган жарың жарашса, жөн эле бактылуу болосуң да. Ошондой да. Ошон үчүн урматтуу эркектер, урматтуу кыргыздар, эркектер бой жүрбөй аял алгыла. Ак нике кыйдыргыла. Аял алсаңар байыйсыңар. Аял алсаңар бардыгы жакшы болот. Тартиптүү, ар намустуу, таза жүрсөңөр бардыгы сонун болот. Мисалы, ак ийилет дейт, сынбайт дейт. Эгер мисалы сен ак болсоң, мисалы проблемаларың көп болсо, баары бир проблемаларың барын жеңесиң да. Сабырды түбү сары алтын дейт. Кыбыраган кырашат дейт. Кыбырабай эле өзүңдүн максатыңа кете берсең, баары бир сен жеңесиң да. Эч качан кара жолго түшпө. Дайыма ак жолдо бол. Ак жүрсөң, сен гана жеңесиң да. Assalomu alaykum.